Өзүн сахнада шамалдай алып жүргөн күчтүү темперамент, башкаларга окшобогон үнүнүн өзгөчө тембр, артисттик техниканы укмуштай пайдалана билген талант Болот Шалтаев. Болот Шалтаев 1935-жылы Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Шалта айылында туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин 1952-жылы Москвадагы Луначарский атындагы театр өнөрү институтуна окууга өтөт. 1957-жылы ийгиликтүү аяктап келип, Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрына кызматка алынат. Ушул театрда Шалтаев өмүрүнүн акырына чейин ийгиликтүү эмгектенген. Кыргыз драма театрында ар түрдүү пландагы ролдорду чыгармачылык эргүү, өзүнө гана таандык өзгөчөлүк менен аткарган, кийинки муун кумир туткан өтө таланттуу актер болгон. 1961-жылы 1-жубайы жаш актриса Жамал Сейдахматова менен баш кошот. Шалтаевдин Кыргыз театрынын тарыхына кирген этаптуу ролдорунун бири англиялык улуу драматург Шекспирдин Азоого чалма комедиясындагы Петруччионун ролу. Бул спектакльде ал жубайы Жамал Сейдахматова экөө сахнада өнөк болушуп бирге ойношкон. Сейдахматова бул оюнда Катаринаны аткарган. Бул ролго удай эле Шалтаев дагы бир жылдыздуу роль ойнойт. Ал Шадман Садбакасовдун Ак Бозат драмасындагы Шалтаев жараткан Шамурдун эстен чыккыс образы. Айрыкча Шалтаев ойногон башкырт акыны жана драматургу Мустай Каримдин Ай тутулган түндө трагедиясындагы Думанасы Кыргыз актёрдук мектебинин хрестоматиясына кире турган өтө таланттуу жаралган образдардан болуп саналат. Театрдагы негизги ролдору: Дүйшөн, Шамил, Табалды, Искендер, Тибальт, Солтовай, Карнель, Яго. Шалтаевдин өзгөчө тембр менен кыргызчага которулган ондогон фильмдер кыргыз элине таанымал болгон. Ал Ирина Попловскаянын 1968-жылы Жамиляда, 1972-жылы Мен Тяншан тасмасында роль жаратса, 1976-жылы Каридин Акматалиевдин Менин кеңешим керек кыска метраждуу тасмасында ойногон. Чыкпайсың, оолак жүрчү. Мен баарысына тойдум, түшүнүңбү? Чалмакей чалып таштап эми коркуп турасыңбы? Корксом, коркпасам дешиң болбосун. Кое турчу. Бу жоргуң жарабайт. Угуп кой. Сен үчүн мен сөз бергем. Сөз бер деп сенден сурадым беле. Мага кепил болбой эле койгун. Билдиңби? Эмне? Эмне десем ошо. Сен деле өзүм үчүн жооп берем. Элес. Сау эле кандай? Эмне? Султуясың. Болот Шалтаевдин ар бир ойногон ролу нукура реалистик манерада ишке ашкан. Эмоциялары театралдуу эмес, куудум турмуштагыдай. Анын түзгөн образдары көрүүчүнү толук бойдон ынандырат. Бул анын актёрдук табиятынын өзгөчөлүгү. Болот Шалтаев узакка созулган оорудан улам 1979-жылы каза болгон.